Ак Суу районундагы Теплоключинка айыл аймагындагы Ак Суу Кенч бассейни мындан 4 жыл мурун иштеп баштаган. Ошондон бери туризмдин өнүгүшүнө өз салымын кошуп келет. Эс алуучу жайга жергиликтүү тургундар гана эмес, чет элдик туристтердин да аягы үзүлбөйт. Андыктан бул жер Ак Суу районунун артыкчылыктуу эс алуучу жайы болуп калган. Мындай туристтерге жагымдуу шарт түзүп, Теплоключинка айыл аймагына инвестиция тартып турган эс алуучу жайдын ээси Чынара Урманаева жаңы ачылыштарды жасап, этно шаарча курууну, аны менен катар жаратылыш паркын ачууну көздөп, ал жерге өтчү жайдагы сууга көпүрө орноткон. Бирок бул көпүрө мыйзамсыз коюлду деген жүйөө менен учурда ишине тоскоолдук болуп жаткандыгын айтат. Көпүрө деген биздин объект Ак Суу Кенч. Бул деген Теплоключинка айыл өкмөтүнүн бул визитный карточкасы болуп калды бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө бизге дүйнө жүзүнүн булуң бурчунан туристтер келип жатат. Биз ушул коллективибиз менен, үй бүлөбүз менен ошо туристтерге шарт түзүп берели деген эле аракеттин үстүндө. Анткени аларда жакшы ой калыш керек. Алар эмкиде уже 5 турист эмес, 10 туристти тартып келиш керек. Анан ошол туристтерге бир шарт түзүүнүн максатында биз ушул айыл өкмөтүнө мына 2 жылдан ашты ушул жерге парк орнотолу дегенбиз. Парк кылып, анан бул жерге этно парк кылып, бул жерге боз үй туристтерге суунун аркы жээгинен парк кылалы дегенбиз. Анткени ушул Ак Сууда соонун өсүмдүктүн түрлөрү бар да, карагайлардын түрлөрү бар. Ошолорду отургузуп биз мындай бир бакча, гүлзар бакча куралы дегенбиз да. Анан эми жол суунун аркы өзүнө өтүш үчүн көпүрө болуш керек. Анан ушул айыл өкмөтүнөн сураганым көпүрө орнотолу дегенбиз. Анан айыл өкмөтү эч кандай реакция кылбады. Анан акыркы жолу мына сентябрь айында, 9-сентябрда дагы кайрылдым акимге жана айыл өкмөтүнө. Мен көпүрөнү куруп бүттүм, орнотсом болобу? Бирок эч кандай реакция болгон жок. Анан ойлодум, значит, эч кандай эме жокко буларда. Мейли орното бер дегендегиси го. Деп ошондой ойго келдим, бирок ар жерден мындай кеңеш алсам башка гос органдардан мунун эч кандай зыянчылыгы жок. Анткени бул көпүрөдөн машина жүрбөйт, мал айдалбайт. Просто эле жанагы адамдардын коопсуздугуна кепилдик берип коюшуңар керек. Анан көпүрөнү кое берсеңер, ал абдан дагы эстетичный, мындай туристтерди тартканга, эстетикага, сүрөткө тартканга, түшкөнгө дегендей жакшы жөрөлгө экен деп ошондой кабыл алганбыз. А кезде дагы губернатор Балбак Төлөбаев болчу. Ал киши да абдан сүйүндү. Мен колдойм. Андай жаңы баштала турган иштерди бул кылыш керек, куруш керек деп аткан. Анан ал киши кетип калбадыбы тез элечи. Анан эми Бул эс алуучу жайдын ээси Чынара Урманаева Теплоключинка айыл аймагына көпүрө салууга уруксат берүү өтүнүчү менен 3 жолу кат жүзүндө кайрылган. Бирок тиешелүү тараптан эч кандай жооп болгон эмес. Ал эми үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында көпүрөнү куруп бүтүп, орнотуу талабын көздөп, кайрадан Ак Суу райондук мамлекеттик администрация башчысына жана айыл аймак башчысына кайрылган. Анда дагы эч кандай үн катуу болгон эмес. Көпүрө салууга уруксат же уруксат эмес деп эскертме бербей туруп, бирок качан гана көпүрө орнотулгандан кийин айыптап жатканына эс алуучу жайдын ээси нааразычылыгын билдирди. Бүгүнкү күндө жаралып аткан маселе ушул айыл өкмөтү, акимияттан эч кандай жооп болбой эле, булар өзүнөн өзү эле будуң чыгарып эле бул жерде чоң коопсуздук жаралып атат деп эле өздөрүнчө эле комиссия түзүп атат. Же мен мага эскертишпейт. Мага үчүнчү кишилер эле мындай шыбырап айтпаса, мындай эле өздөрүнчө эле иш апарып эле анан кийин бир чоң комиссия түзүлүп эле көпүрө боюнча сөз козголгон жок, айтылган жок. Же кур деген жок, курба деген жок, кандай көпүрө дегендей жок. Бирок айыл өкмөтүнүн кишилери келип эле, көпүрө курдуңбу, курайын деп атасыңбы? Орнотуп атасыңбы? Орното бер деп коюшат дагы. Анан өз ич-чара жеңичинен ушундай комиссия түзүп, хотя бүгүнкү күндө мораторий бар, жеке ишкерлерди текшербөө. Анан акыркы Садыр Нуркожоевичтин жана айыл өкмөтүн колдоо деп атат. Анан Садыр Нуркожоевич акыркы жолугушуусунда местный кеңештин мүчөлөрү менен, айыл өкмөт башчылары менен ошондо айтып атат. Жер-жеринде ушул сыяктуу жаралган маселелерди жер-жеринде чечкиле деп атат. Мен деген жеке ишкермин да. Мен деген ушул биздин бюджетти образовать эткен кишимин да. Мындайча айткандачы, мен ошо салык төлөп атып, ошол бюджеттеги иштеген ошол эле айыл өкмөт башчысынын айлыгын получается ушу менин чогулткан салыктарыман түзүлөт, мындайча.
Дал ушул көпүрө маселеси боюнча тиешелүү тармактын кызматкерлеринен турган атайын комиссия түзүлүп, эс алуучу жайга келишип, бассейндин ээси мыйзамдын талаптарына баш ийбей, өзүн билемдикке салып көпүрөнү орнотуп алгандыгын айтып жатышты. 01-5/1012 деген сандуу кат келген. Катта окуп коеюн. Теплоключинка айыл өкмөтү сизден суранат. Ак суу алмалуу коктусунда жайгашкан Ак суу Кенч эс алуучу жайдын ээси Ч. Урманаева карата мыйзамга баш ийбей тиешелүү мекемелердин уруксаты жок курулуштарды жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу райондук комиссия түзүп берүүңүздү суранабыз. Ч. Урманаева Теплоключинка айыл өкмөтүнө октябрь айында арыз менен кайрылган жай жеринен 30 сотка жер сурап, айыл өкмөт тарабынан мыйзам чегинде жооп алган. Ошого карабастан мыйзамга баш ийбей суунун үстүнө көпүрө куруп жана жаратылышка зыян келтирген деген кат жиберилген айыл өкмөтүнөн. Ак суу районунда Теплоключинка айыл өкмөтүнө караштуу Лесной айылынын Ак суу Кенч КДЧЖ жеке ишкер Урманаевадан кат келген. Аны деле окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын президенти С.Н. Жапаровдун акыркы жылдары мамлекетибизге жүргүзгөн саясаты экономиканы жандандыруу, ишкерлерди колдоо, региондорду туризмди өнүктүрүү болуп саналат. 21 октябрда 2021 жылы өткөн жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана айыл өкмөттөрдүн башчылары менен өткөн кеңешмеде президентибиз Жапаровдун жогоруда айтылган тармактарды өнүктүрүүгө акимдердин полномочиялерине кеңейтилишин, жер маселелерин жеринде трансформациялоо мыйзам жолу менен бекиттерин тастыктады. Менин сизге кайрылуум себеби буга чейинки 09.09.2021 жылы кайрылган катымдагы жер маселелери менин ишкердик объектиме чектеш 30 сотук жерди этно шаарча курууга мыйзамдаштырып берүүңүздү. Суунун аркы бетиндеги участокты парк курууга ижарага бекитип берүүңүздү. Суудан аркы бетке өтүүгө көпүрө орнотууга уруксат берүүңүздү өтүнөт белем. Айыл өкмөтүнө кайрылдыңыз, айылдык кеңешке да кайрылдыңыз. Биз сизге жоопту бердик, сизге бере албайбыз дедик. Көпүрө жөнүндө сөз айттыңызбы? Көпүрө жөнүндө сиз мага кайрылган катыңызда жок болчу ал жерде. Көпүрө сиз шаарча курабыз деген неме менен кайрылгансыз. Эми менде сиз баягы кандай уруксат менен кайсы мыйзамдарга таянып, анан сиз көпүрөнү куруп атасыз. Мага ошону түшүндүрмөй берип коюңуз. Мен түшүндүрмөй айтып атам. Мен 3 жолу айыл Сиз бир жерден консультация алганыңызды айтып атасыз. Конкретно могул жерде мурекил жерден мына мурекил органдар баягы салсаң болот, ушул жерге сага уруксат берилди деп туруп бир заключениеңизди жагасыңыз барбы? Бул жерде көпүрө жөнүндө болуп атат да кеп. Көпүрө боюнча келдиңер да? Жер боюнча эмес. Көпүрө боюнча келдиңер. Көпүрө боюнча мен ошо Көбөнбаевка акыркы жолу уже акимге кайрылдым, губернаторго кайрылдым. Могу көпүрөнү орнотконго уруксат бергилечи деп суранып атам 3 жолу. Туурабы? Бирок жооп болгон жок. Курба деген да жок. Курсаң болот деген жок. Же болбосо компетентный органдарга кайрылып туруп уруксат кагаздарын ал деген сөз болгон жок. Жок, өзүңөр эле ичара эле комиссия түзүп эле, чоң комиссия өзүңөр эле күдүң болуп атасыңар. Эмне үчүн мен Көбөнбаев менен кезигип атам, аким менен эмне үчүн бул вопросту айткан жок? Мен кезиктим, официально у меня эме бар, приемныйда канча жолу мен катталдым, Ошондо эмне үчүн мен көпүрөнү айтып аттым, эмне үчүн Урманаева, Чынары, көпүрөнү койбо, это мыйзамсыз деген сөз болгон жок. Анан мен гос органдарга кайрылдым. Мен деген совет алдым, кеңеш. Муну курсам кандай болот десем, бул көпүрөнү курсаңыз болот. Бул деген машина унаа жүрбөйт. Чтоб түшүп кетип анан машина же болбосо мал сал жүрбөйт бул жерден. Бул бир кишилик эле көпүрө, бир киши, эки киши өтө турган. Бул деген ничего тут страшного нету, тут эстетика. Бул деген туристтерге, эс алуучуларга арналган көпүрө болот бул. Хотите, не хотите, бирок Ак суу Кенч это Теплоключинканын визитный карточкасы и караколдуку. Но монтип силер комиссия түзүп келгениңер, это мыйзамсыз. Хотя мораторий бар. Жеке ишкерлерди текшербегиле деген. Но силер комиссия түзүп келип мени текшерип атасыңар. Мени басмырлап атасыңар. Хотя у меня тут бумажный обращение бар, письменное. Мага жооп берген жок, Көбөнбаев берген жок. Бирок ал силерди чакырып атат. Эмне үчүн мага айткан жок? Эмне үчүн силер комиссия түзөсүңөр? Эмнеге мага эскертпейсиңер? Мен Көбөнбаевка кайрылдым. Жооп болгон жок. Орусча айтканда молчание, знак согласия.
Правильно? Значит, ешқандай. Эми, хорошо, это менің доводым. Теперь скажите ваши доводы. Предоставьте ваши доводы. Где незаконно? Пожалуйста. Факт турат, көпірі турат, турабы? Сілер күттіңер, пока я установлю. Жоқ. Мен ешқандай сізден көпірі туралы менде маалыматым жоқ болчу. Себебі сіз мага деген этно шаарча курабыз деп туруп запрос бергенсиз. Көпіріңіз жөнүндө менин вообще ешқандай кабарым жоқ. Сіз көпірі коюп коюп атасыз. Көпірі жөнүндө жооп берип коесузбу? Баягы кандай мыйзамдарга таянып, анан иш кылдыңыз. Экинчиден, морек көпірі турган жерге, морекинде курулуш жүрүп аткан жактарга сиз ийгилик кыла тургандай кандай акыңыз бар, ошолордун бардыгын эле көргөзүп, мына морекил жерге чейин менин жерим, мына мен сизге перепрофилирование кылып беришпеди беле? Ушуга чейин менин жерим, мындан ары карай менин жерим эмес деген нерселериңерди көргөзүп бересиздерби? Себеби мен аны азыр көрсөтпөйм. Сиздин жер адисиңиз келет, өлчөйт, кайра баштан баштайбыз. Чынар эже, бул жердин бардыгы муниципалитеттин, мамлекеттин жери. Бул элдин жери да. Мени азыр обвинять этпеңиз. Мореки жок, мореки. Мени обвинять эткенге укугуңуз жок. Жок, мен обвинять эткенден алысмын. Мен сизге баягы ар нерсенин өзүмдүн шарты менен айтып атам. Азыр сиз коюп койгон көпүрөңүздү сиз бир жерге барып кайрылып атасыз. Жооп алган жоксуз. Анан значит боло берет экен, дей берсек кандай болот? Ертең мен мореки жолдун ортосуна туурасынан бордюр коюп деп жазайын. Төрага туура эмес, сиз туура эмес баратасыз. Бүгүн силер комиссия келдиңер. Силер өзүңөрдүн заключениеңерди бересиңер. Бирок бүгүн силер мени мынтип туруп мыйзамга такап жол болсо мен обвинять эткенге силердин укуңар жок. Аны сот чечет. Жок, сиз туура эмес айтып атасыз. Азыр ар бир адис, ар бир структуранын мүчөсү өзүнүн жыйынтыгын берет. Өзүнүн бергиле жыйынтыгыңарды, эмеңерди комиссияңар чыгара бергиле, пожалуйста. А бирок азыр мени кайсы мыйзам менен сен курдуң эле? Сен туура эмес курдуң. Мени күнөөлөй албайсыңар. Аны сот чечет. Мейли ал жагынан туура сот чечет. Сиз мени күнөө эч кандай неме кыла албайсыз. Биз деген силер башына былтыр кайрылганда биз жайыттан отказ бергенбиз. Туурабы? Көпүрөдө салба, мояка эчтеке салба деп. Бул күнгө келип тирешип атканыңа учурда. Жок, отурула. Салба деген жапканбыз ошондо. Салба деген андай жыйынтык берген эмессиңер. Билети биз деген буяка эчтеке салынбасын деген эле жыйынтык берген. Бул жайыт жер, анткени буяктан популяция деген коёндор бар, жайыттар эч ким деген жок. Маселе көпүрөдө болот. Маселе көпүрөдө болот. Көпүрөнүн максаты эмне болот? Талкап кетип атпаймынбы? Мисалы үчүн азыр деген экологдор келет. Экологдор үйдөн деген 2 метр турган жер чырпыкты сындырып койсоң баса калат. А бул жерден бүт мына бактарматтан талкалап эле мозон өтүп бартасыздар, туурабы? Кандай айтканда? Ар жактан мына өтүп бартпай, бул мост өтүп бартат да, бул мост. Бул деген жайыт жерден силер по-любому өтүп атасыздар. Мен мага силер айтып атасыздар, сизге заключение берген жок, мага молчание берди, значит согласие деп эле силер жасап кетип барасыздар. Жайыт деп атасыңар. Жайыт мал жөнүндө, мал жөнүндө ойлонуп атасыңар. Мен адаммын. Мен Кыргыз Республикасынын жаранымын. Мен ишкермин, мен инвестормун. Мен силердин айыл өкмөтүндө мен инвестиция тартып келип атам. Мен жөнүндө ойлонбойсуңарбы силер? Эмнеге малды эле айтасыңар? Мени колдошуңар керек. Садыр Нуркожоевич айтып атат. Ушу жер жайытпы. Сен наоборот деген моуларды колдошуң керек. Ай, момундай кылып берсең, ояка деген элди келип элге деп эң мурда адамды ойлойт. Андан кийин малды ойлойт. Могу жерге кайсы уй, кайсы кой, эчки да турбайт могу жерге. Же бул жердин элдин тургандардын бардыгы эле эме. Кандай жайыт комитетсиңер силер? Бул ичи тарлык деп коет муну. Көз көрүнүп ичи тарлык. Менин оюмча ичи тарлык бул болбогон кеп болуп атат. Силер деген наоборот элиңерге, айылыңарга жардам кылбайсыңарбы? Районго, биздин Кыргызстанга, могу жерде единственный ушу жерде тетиги Россия бүт чет мамлекеттерде мен жума сайын келем, көрүп атамын. Тим эле мактайт. Анан силер ушу десеңер мен ойголомой жаным күйүп атат. Мен бул балдарды деле билбейм, эч ким эмес. Мен калмактар деп коет, челпектикмин. Сиз баягы ушул жерге бизге келип инвестиция кылып атканыңызга рахмат. Биз баягы ыраазыбыз. Бул дагы баягы биздин элге бир аз да болсо баягы салымы тийип атат десек болот да. Бирок мен ушуну такыр түшүнбөдүм да. Суудан мындайынан өзүнүн нормалары бар, туурабы? Водоохранный территория деген бар. Сиздер үчүн мындай закон действовать этпейби? Эмне себептен мындай мыйзам бузууга барып, ора болуп атасыздар дейм да. Себеби ушул эле бассейнди 50 метр биягыраак куйсаңыз деле болот, же 20 метр берирээк курсаңыз деле болот. Анан суунун угун өзгөртүп, баягы айтса эле кандай шарт менен барарыңарды билбейм, бирок сиз азыр мына көпүрөңүз туура эмес болуп калды деген эме айтсак, сиздер азыр айтып атасыздар. Көпүрөгө ар бириңер эмеге берсеңиз. Көпүрөдөн эле сырткары мореки бассейндердин деле курулуп турган мына өзүңүз деле көрүп атасыңар, эл көрүп атат.
баягы суунун угун буруп турганынан бүгүн кое турыңуз, бүгүн силер бул бассейнге келген жоксуңар. Бүгүн маселе мол. Мен сиздин өзүңүздүн тактикаңызды түшүнбөй атам да, баягы. Мен тактикамды айтпадымбы? Эгерде мен тактикам жакпаса, сотко кайрылгыла деп. Эл деле каршы чыкты, сиздерге ушуну барып атканыңыздын баягы. Мына азыр аксакал айтпадыбы? Просто көрө албастык деп. Көрө албастыктан каршы чыгасыңар. Биздин келгенибиздин райондук комиссиянын түзүлгөнүнүн себеби мына мыйзамсыз көпүрө деп атат. Мен ошол көпүрөнүн баягы мыйзамдуу же мыйзамсызбы ошонусун билейин деп, кабар алайын деп келдим. Мен өзүмдүн тыянагымды сиздин айтканыңыз боюнча чыгарып атам, дайыр жол тактап. Эч кандай органдардын немесине таянбай туруп. Мен ошону айтып атам. Эгерде сиздин айтканыңыз боюнча мыйзамсыз. Эгерде сизде баягы калган документтериңиздер бар болсо, бериңиздер көрөлү. Ситуацияны жөнгө салуу максатында биз райондук комиссия түзүп, ушунун ар бир тиештүү мекеме бизге өзүнүн корутундусун берсе, сиздин арызыңыздын негизинде ушул жерге тиркесек, чтоб эл эртең келип жаштар комитетинин төрагалары келип, же дагы башка адамдарыбыз бар го, ызычуу сала берген. Ошолор келгенде, мондай нерселер менен могу багытта жасалган бул нерсе деп жооп берүү максатында биз бул комиссияны чакыртканбыз, айыл өкмөтү. Эртеден бери биз сизди уктук, биз сизди түшүндүк. Сиздин болбосо укугуңузду басмырлоодо эмес, же болбосо сизди өнүгүшүңүзгө бут тозууда эмес бул. Бул сизди просто колдоп, туура маселе менен, туура эмеде. Азыр акыркы Садыр Жапаров Нуркожоевичтин акыркы мыйзамдарына таянып, уже мисалы районго кайрылып, райондун комиссиясынын чечими менен трансформациялоо жолун жүргүзүүгө уруксат берди да. Напримерчи, ошол сыяктуу нерселерди туура багытында көргөзүп берүү максатында биз райондук комиссияны чакырганбыз. Ушул боюнча биз комиссияны чогулттук. Комиссия ар бир ишкананын жетекчилери, комиссиянын мүчөлөрү бизге заключение берсин, корутунду берсин. Ошонун негизинде биз силерге тууралап берели иш жолун деп атабыз. Эртең эл келип сураганда сизди дагы могу жерге келип ишиңизди токтотпосун деп атабыз. Ишиңизге жолтоо болбосун деп атабыз. Бизге дагы лишний времябызды албасын деп атабыз. Биз ошол максатта гана чакырдык сизди. Жок, ошо мен только интернет блоктарынан көрүп калгам ал нерсени. Эл келип токтотпосун деген элди жамына алып, ушул айыл өкмөтүнүн башчыларын кылган болот атпы? Жок, бул жерде мол вопросту биз агасы Закир ким эле фамилиясы? Ал Мухамеджанович келип, мост курдуңбу, курдуңбу? Кура бер. Аркы жолдун суунун өзүн дагы беребиз. Ушинтип кетти. Менде камерада жазуулар бар. Анан күтүп отурдуңар дагы, мост курулуп бүткөндөн кийин комиссияны түзүп, анан Көбөнбаев кайрылды. Эмнеге Көбөнбаев силерди монтоңузду чыгарады? Мындайгы да, Чынара Жумакадыровна. Чынара Жумакадыровна отвечает, 19-жылы дагы ушинтип Көбөнбаев уюштурган. Ушундай эле мен кайрыла бергенмин. Көбөнбаев ушундай эле тоготпой туруп, анан бир күнү элди башкарып келип туруп, анан кийин мени дуң этип жаап, могу жерде башаламандык уюштурган. Жок, отуруңуз. Биякта Талан Шайлообек Өлкө президенти ишкерлерди колдоо менен экономиканы өнүктүрүүгө боло тургандыгын айтып, аларга ар тараптан колдоо көрсөтүп, каалагандай шарт түзүп берүү керектигин баса белгилеп келет. Бирок бул ишкер айымды колдомок тургай бут тосуулар болуп жаткандыгы өкүндүрбөй койбойт. Андыктан дал ушул көпүрө көйгөйүнө күбө болгон эс алуучулар да өз ойлорун ортого салышты. Бул бассейнге келип эс алып, бир жумада бир келип өзүм көнүгүү жасап, ден соолугумду чыңап, 1 саат сүзүп кетем. Бул ачылганы мага абдан чоң сүйүнүч болду. Бул бассейнге чейин мен тиги Чолпон атага, Тамгага, ушул жака бассейндерге барып сүзчүм, кышкысын, ажайкысын көлдөр. Анан бул жерде ушундай келип, жакшынакай жердин астынан чыгып аткан, Кудай таала берип аткан жаратылыш менен чыгып аткан сууну пайдалана албай турганыбыз бул жаман нерсе болчу да. Мына азыр болсо, мына ушул балдар келип ушул жерге куруп, момча эмгек кылып жасап атканына абдан чоң кубанычыбыз керек. Ушундай пайдалуу нерсени колдош бул биздин элдин Ак Суу районунун, мен өзүм Ак Суу районунун тургуну болом, абдан колдоого алышыбыз керек. Анан азыр бул жерге келип, мына бүгүн сууга сүзгөнү келип, угуп атам, бул жерге могу жерге койгон көпүрөнү, кичинекей көпүрөнү, ушуну туура эмес деп аткандарына мен ушу таң калып турам да. Бул таптакы туура эмес. Муну наоборот колдоого алып, ар жагын жасап туруп, тетиги үстүнө боз үйлөр тигип, буягына боз үй тигип, эл келип эс алса үстүндө деген кандай сонун. Бул Кыргызстанда жок, үстүндө парк бар.
нече түрлүү жыгачтардан өсүмдүктөрдөн турган. Муну келип элип көрсө абдан сонун болот да. Муну үчүн биз деген биздин эл, биздин Ак Суу району абдан колдоого алып, колдон келсе келип жаштар ушул элибиз жардам берип турса эң сонун болмок. Мына менин сакалдуу улум ушу жерге 70ке келдим. Алмалуу деп койчу. Мен 5 жашыман баштап эле ушу жака ата-энем менен келип сууга түшүп жүрчүмүн. Билем бул жерде эч кандай зыяндуу эчтеке жок. Колдоого гана ала турган нерсе экен. Анан билбейм, азыр келип сууга түшөйүн десем бул жерде бир топтор момундай деп атат, тигиндей деп атат дегенде мен атай токтоп ушу айтайынчы өзүмдүн сакалдуу улуу тажрыйбам бар адам катары. Чын мен ушу абдан мындай таң калыштуу болуп турат да бул жердегилер. Туризмди өнүктүрүү бул өлкөнү өнүктүрүүгө барабар. Ак Суу району табигый жаратылыш ресурстарына бай. Табияттын кооздугу, суунун тазалыгы жана дарылуулугу туризмдин өнүгүшүн шарттайт. Кыргызстанда туристтерди кызыктыра турган бирден бир жайлардын бири болгон эс алуу жайын мындан да өнүктүрүүгө бел байлап, туристтерди кызыктыра турган этникалык жаратылыш паркын ачууга бесенип, жөө адамдар өтүү үчүн көпүрө салган Чынара Урманаеванын иши туурабы же мыйзамсыз суунун үстүнө көпүрө салды деп айыптап жаткан Теплоключинка айыл аймагынын айыптоосу туурабы аны соттун чечими аныктамакчы.